Саламатсыздарбы, Автор ТВ каналы даярдаган кыскача посттор менен мен Нурай Медирисова тааныштырам. Курманкул Зулушевго юстициянын 2-класстагы мамлекеттик кеңешчиси атайынча берилди. Садыр Жапаровдун Туркияга иш сапары 9-июнда башталат. Абактагы Азамат Дыйканбаев президентке кат жолдоду. Башкы прокурор Курманкул Зулушевго юстициянын 2-класстагы мамлекеттик кеңешчиси атайын класстык чини ыйгарылды. Бул тууралуу аталган прокуратуранын басма сөз кызматынан билдиришти. Тиешелүү жарлыкка президент Садыр Жапаров кол койгон. Буга чейин Курманкул Зулушев жогорку кеңештин депутаты болгон. 2020-жылдын октябрь окуяларындагы бийлик алмашканда башкы прокурор болуп дайындалган эле. Президент Садыр Жапаров 9-11 июнь күндөрү Туркияда расмий иш сапары менен болот. Анын алкагында түрк президенти Режеп Тайып Эрдоган баштаган жетекчилер менен жолугат. Ошондой эле эки өлкөнүн стратегиялык кызматташуунун жогорку кеңешинин 5-жыйыны президенттердин катышуусунда өтөт. Андан сырткары түрк тилдүү мамлекеттердин кызматташуу кеңешинин алкагында маселелер талкууланып бизнес форум болот. Бул тууралуу 7 июнда расмий каарыланды. Жапаровдун сапары теги туркиялык кыргыз жараны Орхан Инандынын дайынсыз жоголгон учуруна туш келди. Кыргызстанда 20-дан ашуун Сапат жеке лицейинин эл аралык Ала Тоо университетинин негиздөөчүлөрүнүн бири Орхан Инанды 1 июнга караган түнү жоголгон. Ал Туркияда террорчу деп таанылгандыктан жарандык коомду анын жолголушуна Анкаранын колу бар деген божомолдор айтылууда. Туркия буга комментарий берелек. Мындан бир нече убакыт бурун ири өлчөмдө пара талап кылууга шектүү катары кармалган министрлер кабинетинин төрагасынын мурдагы орун басары Азамат Дыйканбаев президентке ачык кат жолдоду. Билдирүүдө Дыйканбаев коопсуз шаар долбоорунун 2-баскычын ишке ашыра турган кытайлык Shenzhen Sunwin компаниясы менен келишимди узартпай койгону үчүн камакка алынганын айткан. Дыйканбаевдин жазганына караганда кытайлык компания кепилдик акчаны төкпөгөндүктөн келишим узартылган эмес. Катта президент Садыр Жапаровдун министрлер кабинетинин төрагасы Улукбек Мариповдун президенттин Эрнис аттуу жардамчысынын улуттук коопсуздук комитетинин аты аталган. Анын адвокаты Кайсын Абакировдун айтуусунда кайсы бир күчтөр Дыйканбаевдин жыйналыштагы билдирүүсүнөн 15 секунддук сөзүн кесип алып Жапаровго көрсөтүшкөн. Президенттик аппарат буга комментарий берелек. Эске салсак, 20 майда Азамат Дыйканбаев ири өлчөмдө пара талап кылууга шектүү катары кармалып, атайын кызматтын тергөө абагына камалган. Ошол жана башка жаңылыктарды Автор ТВ каналынан угуп көрө аласыз.